Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз сиздерге Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунан салам айтабыз. Биз азыр белгилегендей, Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда жайгашкан Жоло Мамытов атындагы журналисттер аллеясында турабыз. Бул аллея мындан 4-5 жыл мурда, же болбосо 6-7 жыл мурда атайын ушул жер тегизделип, көрктөндүрүлүп, анан мындай жаңы көчөттөр отургузулган болчу. Жоло Мамытовдун аты ушул жерге ыйгарылган. Мына көчөттөргө канча акча сарпталганы азырынча бизге белгисиз. Бирок мына өзүңүздөр байкап билип тургандай, 7-8 жыл болсо дагы бул жерде Кудайга шүгүр көчөттөр көктөп турат. Бирок мен ушул жерден өтүп баратып бир нерсени байкадым бул жерден. Негизи бир аз каралбай калган сыяктуу бул аллея. Азыр биз сиздерге көрсөтөбүз. Көп жери мынандай болуп сугарылбай, чөптөр мындай ажырык чөптөр басып, мына сыяктуучу мына. Ажырык чөптөр басып, эми конечно бул чөп мындай суу коюлбаган жерде, каралбаган жерде көп өсөт деңизчи. Бирок тез карап туруу бул жакшы болмок да. Эмне демекчибиз? Бул жердин чөбү жакында орулду. Атайын бир-эки адам коюлган экен. Бул жердин кароо жоопкерчилиги Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатына карайт экен. Тагыраак айтканда, Айгүл Набатова эжекебиз баштаган жамааттын мекемеси. Мен аларга кайрылганда, же болбосо мэриянын өкүлдөрүнөн сураган учурда, бул жер ошол мэриянын көзөмөлүндө, жашылдандыруу жана чарба комбинатынын көзөмөлүндөгү аллея деген маалыматты мага беришкен болчу. Бирок эң кызыгы, бул жерде 2-3 адам болобу, 3-4 адам болобу, чөбүн орушту, кээ бир жерлерин мындай кылып сугарып коюшту, мына көрдүңүздөр. Көчөттөр. Мына ушул территория, мына ушулга чейинкиси мындай суу коюлуп, буягы жашылдандырылган да. Жакшы мындай көктөп турат көчөттөр, Кудайга шүгүр. Ал эми бул жагына суу эмнегедир жетпей калган сыяктуу да, саргайып калган сыяктуу. Эмне үчүн суу жетпейт? Демек, буга внимательно ошол жоопкерчиликтеги кароолчулар дейбизби, же болбосо сугатчылар дейбизби, внимательно мындай карап өзүнүн жумушун так аткарбай жатат. Бул жерге агын суунун арыктан агып келип жетпей калышы мүмкүн эмес. Себеби мына Ак Тилектин мына 13-көчө, андан 11-көчө, 12-көчөлөрдөн тиги жогору жактагы кайырма каналынан чоң көлөмдөгү сууну агызып айдап келсе болот. Арык менен агызып келип, мына ал арыктар менен көчөттөрдү сугарса болот. Эми мен сиздерге эң кызык нерсени көрсөтөйүн, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Быйыл негизи көчөттөр боюнча көбүрөөк сөз болду эле. Мына аларча куруп тур. Көчөттөр боюнча айрыкча Бишкек шаарында 9000 сомдук көчөттөр боюнча көбүрөөк соцсетте да талкуу болуп, коомчулукта мындай нааразы пикирлер көп болду. Эмне үчүн кымбат баалуу көчөттөрдү Бишкек мэриясы мынчалык кымбат сатып алды деген талкуулар көбүрөөк болду да. Мына суу ушул жерге чейин агып келип тур. Мына кичине нымдалып турат. Мына ушул жерге чейин келип токтоп тур. Мына ал арыкта. Бирок караңыздар, мына бул дарак дуб да бул. Өтө мындай баалуу дарак дуб. Көбүнчө ушул дуб менен бул жерге каштанкалар отургузулган. Мынандай болуп бечара көчөттөрү саргайып куурап баратат. Түгү болсо куурап калган. Мен ушул нерсени ушул жерден өтүп баратып сиздерге жеткирейин деп чечтим. Жана сиздердин атыңыздардан Ош шаардык мэриясына жана Ош шаардык жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатынын кызматкерлерине кайрылат элем. Ушул нерсени ушундай бечара көчөттөрдү
Бишкек шаарында 9.000 сомдон кымбат баалуу көчөттөрдү сатып алып отургузган мезгилде мына мынтип көчөттөрдү кууратпастан сууну айдап келип убагында сугарып карап койсоңуздар демекчи элем. Мынаны караңыздар. Бул эми убагында канча сомго сатылып алынган көчөт билбейм. Ал боюнча бизде так маалымат жок, бирок карап койсо боло турган эле жер. Ош шаарыбыз Кудайга шүгүр сууга бай шаар. Тем более каналдын ылдый жагында суу жакшы чыккан жерде турат бул аллея. Кыргызстандагы чыгаан акын Жоло Мамутовдун атында берилген аллеяны журналисттер аллеясын ушундай кароосуз деңгээлге калтыруу бул өтө элге да жакпайт, бийликке да жакпайт, мамлекетке да жакпайт, Кудайга да жакпаган иш. Мына көчөттөрдү караңыздар, бечере көчөттөр куруп калыптыр. Чөптөр саргайып, бул жерге өмүрү суу келген эмес 5-6 жылдан беричи. Мына ушул нерсеге эгерде биздин бул видеобузду сиздер көрүп аткан болсоңуздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Мына көчөттөрдү караңыздар. Курап калган көчөттөр. Мына бул жерде эң акырында ушу суу жетпей калгандыгын өтө таң калтырат да. Мыналар уже 2-3 жыл эле болуптур курап калганына. Курап калганына. Анан эң кызыгы, чындыгында бул жер каралбайт да. Эмне үчүн? Мына дагы бир нерсенин далили, бул жерге бемарал келип, ушул аймактагы элдер мына мынтип малын аркандап, мына мынтип жедирип турушат. Көрдүңүздөрбү мына? Бемарал эле малды аркандап койгон. Демек бул жерде эч ким карабайт. Ош шаардык мэриясы дагы буга чейин эч кандай бул жерде мындай өтө көзөмөлгө алып, жашылдандыруу жана чарба комбинатын контролдоп караган эместиги чындыгында көрүнүп турат. Мына көрүңүздөр, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына бул жерде мына катарга арчаларды отургузган экен. Булар да курап калыптыр. Эмне демекчибиз? Биз ушунча мээнет кылып ушул жерге улуу акын Жоло Мамутовдун атын ыйгарып, журналисттер аллеясы деп, чыгармачыл инсандардын, жазуучулардын аллеясы деп ушул жерге жакшы бир аллеянын көгөрүшүн каалап ушул ишти баштагандан кийин ушуну акырына чейин көз жаздында калтырбай, ушу көчөттөрдү кууратпай, кийинки муундарга өткөрүп берүү бүгүнкү күндөгү ошол тармакта иштеген кызматкерлердин милдети болуп саналат. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, эгерде биздин бул видеобузду сиздер толук көргөн болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө биздин видеонун ылдый жагына комментарий калтырып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди билдириңиздер. Бул Ош шаарынын, бул аллея Ош шаарынын батыш тараптан, Ноокат тараптан кире бериш тарабы. Актилек кичи району Жапалактан киргенде, бул жерде мына Актилектеги айлампада ушул жерде жайгашкан, заправканын жанында. Сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди комментарий аркылуу калтырып, жакса жакты, жакпаса жакпады деген лайкыңыздарды сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Биз ушул сыяктуу видеолорду, көйгөйлүү маселелерди жеринен тартып сиздерге мындан кийин да чагылдырып тура бермекчибиз. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык, амандык болсун. Кудайдан биз ошол нерсени ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тилейт элек. Эч жерде мына мынтип дарактар куурабасын, Кыргызстаныбыздын асманы ачык болсун. Биз 10 мүнөт бою сиздер менен бирге болдук. Ушуну менен кийинки видеодон көрүшкөнчө
Сак саламатта болуңуздар. Эгерде биздин бул видеобузду көргөн болсо, Ош шаардык мэриясына тиешелүү жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатынын өкүлдөрү келип бир аз көңүл бурса керек деген ойдобуз. Көрүшкөнчө, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, ар дайым биздин канал менен бирге болуңуздар.